Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан эже карындаш, агайын-энелерим, саламатсыздарбы? Wildberries боюнча аябай көп обученияларды чыгарып жүрөбүз. Мына бүгүн Хабибулла агабыздагы 3 жылдан бери ушул тармакта жүрүп, нан таап, эмгектенип келеткен. Ошол басып өткөн жолумда үйрөнгөндөрүмдү мен дагы обучение кылып, мекендештерге бир үйрөтөйүн деп мен атайын чакырып калыптыр. Эң кызыгы обученияны бир убактысын айтпаптыр да. 2 ай болсо 2 ай бою дагы ошол үйрөнгөнгө чейин мен жетелеп үйрөтүүгө даярмын дейт. Эң кызыгы менден окуп бүткөндөн кийин дейт 2000ден 5000ге чейин доходко чыкпаса, мен акчасын кайтарып берем деп аябай уверенный агам өзүнө ишенип атайын жарнама тартырганга мени чакырып калды. Сөздү агама берелик. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы, тынчсызбы? Аллага шүгүр. Кыйналбай иштеп атасызбы? Wildberries миллиондорун кайрып атасыз. Аракет кылып атасыз. Wildberriesке кызыккандар аябай көп экен бизден дагы. Анан амандашып аласыз эми. Ассаламу алейкум. Эл журт кандайсыздар, амансыздарбы? Москвадагы жердештер. Сиз сатканда дагы өзгөчө мындай билип сатып алыпсыз да, носкилерди мына жазга, анан могу капрондорду эми аялдардыкынча, анан жаш кыздардын капрон, колготкилер мисалы чындыгында аябай арзан болот экенсиз да, видеого чейин сүйлөшүп отуруп калдык. Анан 2000ден 5000ге чейин уверенный дагы доходко чыгарам деп атасыз. Сиз ошондо өзүңүз басып өткөн жолдогуларды үйрөтүп кетесиз ошондо, толку ушундай нерсе сатса ошол доходко чыгат. Же или башка нерсе сатса да ошол доходко чыгышына гарантия бересизби? Мындай да, мисалы үчүн Москвада билбейм, балким бардыр бизге окшоп там гарантия бере турганчы. Биздин гарантия кандай? Мисалы үчүн акчасы жок адамдарга биз үйрөтө албайбыз да. Потому что анын акчасы жок. Биз аны майли келет, үйрөтөбүз, ал эртең анын иши жүрүшпөй калат. Это бул 100%. Бул бизнес, бул слишком башка нерсе да. Эгерде там 300 миңден көбүрөөк акчасы болсо, бизге келет, биз өзүбүз не сатсак, бизде эми 2 аккаунт бар да, эконтен көрсөтөбүз. Мисалы үчүн мен азыр 300-400 миң, 500 миң сомдук аккаунтты көрсөтөм. Там күнүнө канча сатса болот. А берки аккаунтту там любой адам келет, обучение келгенде, там консультация келгенде көрсөтөбүз. Биз на самом деле бизде выручка канча айыначы. Анан биз кайсыл товарларды сатсак, биз фабриканы билебиз да. Фабрика там биздин товарларды круглый год тигет да. Ага түгөнүп калбайт. Любой малда тапса болот. Биз неге бул именно ушуну сатып атабыз? Потому что Wildberries бизге эртең штраф кылбайт да. Мисалы үчүн бир товардан алып келдиң, сен там 1 миллион сомдук алып келдиңби, аны Wildberriesке киргизсең, бир жумада сатып бүттүңбү, анан Wildberriestен дагы 500 миң сомдук сага заказ түшүп калса, сен ошол товарды алып барып беришиң керек да. Алып барып бере албай калсаң, сен өзүңө проблема, там штраф кылат да. Ошондуктан биз бар нерсени, түгөнбөй турган нерсени, өзүбүз саткан нерсени ошо элге бир мисалы үчүн тажиктерди эле, өзбектерди эле, азерлерди сатып атышат да, ушул эле товарлардычы. Эми биз кыргыздар дагы ошол кичине кыймылдасын, кичине неметип аракет кылсын деген ойдо ушул немелерди чыгарып атабыз. Келип обучение өтүп, ушул товарларды сатып, кичине иштеп калсын депчи, бирөөгө подчинение болгондон көрү. Ошондо сиз өзүңүз сатып жаткан товарларды полный сүрөткө тартып, жанагы даяр кылып койгонсуз, ошол сүрөттөрдү бересиз. Сүрөттөр бар. Сүрөттөр өзү 36 миңге жасалган. Там келип там товар издешим керек, кайсыл товар сатам, не кылам деп башын оорутпайт да. Келет товар, таяр товар, сүрөттөр таяр, продажага чыгат. Кийин там 500 миң күнүнө там 10 миң, 20 миң тапканда анан башка сүрөт жасап алат да. Пока что ошол сүрөттөр конкретно неме жай жетет да. Аябай жакшы. Иштөө убактыңыз кандай бул жерде? Канча окута аласыз? Бул эртең саат выходноюңуз барбы? Без выходной. Обучение келем десе эртең саат 9-дан баштап кечки саат 10-дон ал жер жабылат да. Кечки саат 10го чейин любой малда келет. Байланышат, чалып, байланышып баратам десе, келип өзүм ал жердебиз, базардабыз. Любой малда келип, үйрөтүп, немете беребиз. Аябай жакшы экен. Анан
Дагы бир түшүнүктүү болуштугу үчүн мен дагы айтып коеюн, 300 миңден жогору акча менен келип окуган болсоңуздар ошондо гарантия берем деп атат. Ошол 2000ден 5000ге чейин күнүнө ушул доход тапканга. Анан акчасы жок эле келип жанагындай кылса, ага гарантия жок экен. Анын ага өзүбүздөн баса белгилеп айтып атат. Анан кийин түшүнбөстүк болуп калбастык үчүн да. Анан мисалы үчүн жок биз башка нерсе сатабыз деп неметсе, келип үйрөнөм десе, пожалуйста үйрөтөбүз. Бизден үйрөнүп чыккан адамдарга там эч качан менеджер керек болбойт. Эч качан. Эгерде мисалы үчүн сен келдиң, сенин өзүң башка кыла турган ишиң болсо, ошо Вальберсти да кылам десең, сага ошол учурда Вальберске сен убактың болбой атса, ошол учурда гана менеджер жалдайсың да. А так сен өзүң ушул системага кирдиңби, ушул тармакка киргенден кийин сага менеджердин кереги жок. Вообще кереги жок. Видеого чейин да сүйлөшүп калдык, ошол Wildberries'те бир 1000 баскыч болсо, ошонун бардыгын үйрөтөбүз деп атат да. Какойда бир жерине келген үйрөтпөй коюп, бир жерден сыркылып калбайбыз деген максатта айтып берет агабыз. Бизден чыккандан кийин любой адам мынал жер кандай, бул жер кандай болот десе, мен ол жерин окуган эмесмин же билбейм деп калбайт да. Баардык нерсесин колдон келишинче үйрөтөбүз. Анан жанагы гарантияга бир кайрылып кетейин. Мисалы үчүн сен келдиң, обученияга 400-500 миң акчаң бар. Биз ол акчаны сенен албайбыз. Сага ошол акча бир айда там расчетка болуш үчүн мындай ар бир товардан ушунчадан алып кой деп неметебиз, алдырабыз. Ошол товарлар сенде тура берет. Сенде ошол баягы 300-400 миң акчаңды биз оборотко мындай лигровка кылып киргизип берип коебуз да. Ошол жөнүндө кете бересиң. Анан будурук, мисалы үчүн сен азыр эми азын айтайын, 2000ден пайда таап атасың да. Сага бир досуң келип, дос, мына товарды саталык, күнүнө 10 миңден 15 миңге чейин пайда болот экен, Вальберсте там мен гарантия десе, сен ал жерде баягы товар алып койгонсуң да, там 300 миң алгансыңбы, 400 миң алгансыңбы, канча миң алсаң да, же 100 миң алгансыңбы, же 10 миң алгансыңбы, канча товар сенде остаток калып аткан болсо, ошол товарларды биз сенден кайтып алабыз. Сатып ала беребиз. Ошондо сен эч нерсеге күйбөйсүң. Жакшы. Эч нерсеге күйбөйсүң. Ишиң кете берет. Ушул нерсени там баардыгы билип түшүнүп келсе, пожалуйста, иштейм дегендерге иштетебиз, көрсөтөбүз, үйрөтөбүз. Аябай жакшы. Толук эле маалыматты бердик окшойт. Дагы көрүзө турган нерселериңиз барбы мекендештерге? Эми биздин магазинден алса болот. Мисалы үчүн жанагы азыр эми баягы айына там 300-400 миң сомдук раскрутка боло турган аккаунтту ссылкада калса, ссылкага болбосо названиясын там чыгарып коебуз. Капрон носкилер бар. Женский. Мен комментарийга коюп койдум. Ссылкасына кирип, ошол жактан агабыздын товарлардан алсаңыздар болот экен. Эми кызыккандар болсочу. Ошол магазинге кирсеңиздер болот. Мисалы үчүн ушу мага обученияга келем, не сатат экен, кийин мен нелер ушул акага барып үйрөнүп не сатам дегендерге там магазин названиясын калтырабыз, ошол жерге кирип көрсөңүз болот. Ошол магазинде кайсы товарлар болсо, ошол товарларды сатат да. Ошол ишиңизге ийгилик. Толук эле маалыматты бердик окшойт деген үмүттөмүн. Анан дагы мен мына жерде бир нерсени көрсөтүп өтөйүн. Продажа 25.03.2024, 25.04.2024. Канча штук экен? 150 штукпу? 964 штук. 960 өдөдөгү. 964 штук бул неме болгон. Сатылды. Сатылган. Заказ кылынгандар, мага заказ түшкөндөр бир айдан 25.03.24, 25.04.24. 1031 штук. 1030. Эми акчасына келсек. Мага заказ кылгандар ушул баягы 300 мага келип баягы 300 миң, 400 миң, 500 миң акчасы барларды биз ушул уровеньге чыгарып беребиз да. Айына там өзүң деле эмесең болот. 424 миң 600. Жакшы. 25.03.2024, 25.04.2024. Жакшы. Ушул уровеньге чыгарып беребиз да. Эми андан көбүрөөк акчасы барларга тоже жолдору бар. Көрсөтөбүз. Анда эле үйрөтөбүз, көрсөтөбүз, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Номериңизди коюп койдум, жазып байланышыңыздар. Ишиңиздер ийгилик. Биздин иш ошол мекендештердин ийгиликтерине ошол жакшы маалыматтарды элге чагылдырып берүү.
Дал эми көрүүчүлөр өзүңүздөрдүн колуңуздарда каалоочулар келип окуңуздар, каалоочулар кирип алыңыздар. Көрүшкөнчө анда Кыргызбай YouTube каналы ар дайым мекендештерибиздин ийгиликтерине жакшы роликтер чыгарып берүү менен ар дайым элге кызмат кылып жүрө бермекчибиз. Ассаламу алейкум. Сизге дагы келгендерге жакшы мамиле кылып, бизди жакшы үйрөтүп бересизби? Конечно. Анан мисалы үчүн эртең 1-нде баштайбыз да. 1-нде баштайбыз. Айдын акырында же 15 күндөн кийин дагы бир чакырам сени. Ошол окуучулардын баарын чогултуп, же ошо 1 айда дейлик, ошо айдын акырында чакырам. Ошо окуучуларды чогултуп, действительно ошол уровеньге чыктыбы же чыкпадыбы? Сен өзүң эле сурайсың. Бардыгынанчы. Эгерде ошол жерде бирөөсү жок, мен чыккан жокмун, ол ака айткан уровеньге десе, сен көзүңчө мен ошонун акчасын кайтарып берем. Сүйлөштүк. Без проблема. Любой малда. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Чында тура, жакшы сунуш да. Өз негизи мындайча алып келгендечи 36 000 сомдук сүрөт мен жасатканмын да. Өзү мындайча алып келгенде өзү обучение 14 000 эле болуп калат. 36 000 сүрөт, ол бекер берем сүрөттүчү. Бекер бересиз, Сүрөт бекер берем. Ошол баарыңарга ийгилик туугандар. Бизнес кылалык, иштейлик. Тажиктер, өзбектер, берки азерлер жүрөт. Ушул иште иштеп. Кыргыздар деле ушул иште иштесин деген максатта чыгарып атабыз. Баарыңыздар дес болуңуздар. Келгениңе чоң рахмат. Ишиңе ийгилик. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.